Эмне үчүн биз өзүбүздү башкалар менен салыштырып жатабыз? Эмне үчүн биз бирөөнүн бир нерсесине көз артып жатабыз? Мунун түп тамыры эмнеде? Мен мындай ойго келдим. Балким адам текебер болгону үчүн. Текебер адамдын ой жүгүртүүсү мындай. Ал мага караганда көп акча табат экен деп өзүн ошол адам менен салыштырып баштайт. Ал мага караганда фигурныйраак экен деп көз артып баштайт. Анын 2 этаж үйү бар экен деп кызганып баштайт. Эгерде муну өз убактысында токтотпосо, адамга мындай ойлор келип баштайт экен. Мен акылсызмын, мен ийгиликсизмин, менин колуман эч нерсе келбейт. Адам неуверенный болуп баштайт. Адам жабылып баштайт, өзү соттоп баштайт, өзүн жемелеп баштайт, ичиндеги тынчтыгы бузулат. Өзүбүздү башкалар менен салыштырып, өзүбүз эле кыйналбашыбыз үчүн Кудайдын сөзүнө баш ийиш керек экен. Кудай айткан көз артпа деп. Эмне үчүн? Себеп дегенде эгерде сен көз артсаң, бирөөнүн бир нерсесине, өзүң эле кыйналасың. Өзүңдүн эле тынчтыгың бузулат. Өзүңдү эле неуверенный сезесиң. Эгерде силерге бирөө бир нерсе деп атса, сен колуңан эч нерсе келбейт, сен муну кыла албайсың деп. Силер жабылып калбашыңар үчүн, силер өзүңөрдүн тынчтыгыңарды бузуп албашыңар үчүн силер бир нерсени түшүнүш керексиңер. Кудай силерге бир жөндөм берген. Ошол жөндөмдү силер издеп табышыңар керек. Тапкандан кийин колдонушуңар керек. Ошондо силер жабылып калбайсыңар. Ошондо силер тынчтыгыңарды бузуп албайсыңар. Адам өзүнүн ордун же чакырыгын билип алса, бул өтө сонун нерсе. Эгерде силер бир нерсе кылып атсаңар, бирөө келип айтса, муну кылбай эле кой, тигини кыл, муну кыл деп үйрөтүп атса, силерди бирөө менен салыштырып атса, көрдүңбү, сеники болбойт деп. Мунуку болот деп салыштырып атса, өзүңөрдү жаман сезип атсаңар, эгерде силер өзүңөрдүн ордуңарды билсеңер, силер өзүңөрдү жаман сезбейсиңер. Өзүңөрдүн ичиндеги тынчтыгыңарды буза албайсыңар, алсырап калбайсыңар. Өзүңөрдү неуверенный сезип калбайсыңар. Себеп дегенде силер билесиңер, мен бизнес кылганга чакырылган эмесмин. Мен жакырларга кызмат кылганга чакырылгам. Ошон үчүн мен уверенный болуп эле, өзүмдөгү ичимди тынчтыкты бузбай эле, мени башкалар менен салыштырса дагы мен кайгыга батпайм. Кудай мага берген кызматты мен кыла берем деп өзүңөргө ишенип эле ишиңерди алып бара бересиңер. Өзүңөрдүн ичиңердеги тынчтыкты буза албайсыңар. Жана дагы бир нерсени түшүнө турган нерсе, бактылуулук бул акча табуу да эмес, жана бай болуу да эмес. Бактылуулук бул Кудайдын эркин аткарып жашоодо, Кудайдын сөзүнүн негизинде жашоодо. Себеп дегенде эгерде адам жер жүзүндө баардык байлыктарды чогултуп жыйнап алса, бирок өзүнүн жанына зыян келтирип алса, анда эмне пайда бул байлыктан? Андан көрө жерде адам бай болуп жашабаса дагы, бирок өзүнүн жанын сактап калса, ал чынында бактылуу адам. Ошон үчүн кайгыга чөкпөйлү, ошон үчүн өзүбүздү алсыз сезбейли, ошон үчүн өзүбүздү мындай жатканда тынчтыгыбызды буза албайлы, уверенный адам бололу. Ошондуктан туугандар, неуверенный адам болбошу үчүн Кудайга жакындагыла. Эгерде биз күндө Кудайдын каалоосун жана эркин аткаруу жөнүндө ой жүгүртүп турсак, ошондо кызгануу, ичи тарлык, өзүбүздү башкалар менен салыштыруу, бирөөнүн бир нерсени көз артуу, өзүбүздү алсыз сезүү, неуверенность деген ушундай нерселер акырындан жоголуп баштайт. Ошондо биздин жүрүм турумубуз, сүйлөгөн сөзүбүз уверенный адамдын жүрүм турумундай болуп баштайт. Ошондо биз жүрөгүбүздө тынчтыкты сактай алабыз. Ошондо биз эч нерсеге карабастан бактылуу боло алабыз.